Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман боордоштор. Орозо тууралуу ыйык Куранда келген аяттарды айтабыз, угуп амал кылабыз. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум. Эй ыйман келтиргендер, силерден мурдагы элдерге парз кылынгандыгы сыяктуу эле силерге дагы орозо кармоо парз кылынды. Лааллакум таттакун. Силердин такыва болушуңар үчүн орозо кармоо парз кылынды. Бакара сүрөсү 183-аят. Кийинки аятта Аллах Таала айтат: Айяман ма'дудат, фаман кана минкум маридан ау ала сафар, фаиддатун мин айямин ухар. Орозо эсептүү күндөрдө тутулат. Силердин кимиңер оорулуу же сапарда болгон болсо, анда башка күндөрү ошол калтырып тутпаган күндөрүнүн эсебинен тутуп берет. Орозону кыйналып тута албаган адамдарга милдет ар бир орозо тутпаган күнү үчүн бир кедей адамды тойгозуусу. Фаман татавва хайран фахуа хайрун лах ва ан тасуму хайрун лакум ин кунтум та'ламун. Ким өз ыктыяры менен жакшылык иштерди кылса, ал өзү үчүн жакшы. Эгер билсеңер, орозо тутуу силер үчүн абдан жакшы. Бакара сүрөсү 184-аят. Андан кийинки аятта: Шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан, худан лин-нас ва байинатин минал худа вал фуркан. Рамазан айы бул айда адамдарды хидаятка салган, туура жолду баяндаган жана акыйкаттан жалганды ажыраткан ыйык Куран түшүрүлдү. Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум ва ман кана маридан ау ала сафар фаиддатун мин айямин ухар. Ошондуктан кимде-ким Рамазан айын көргөн болсо, анда ал орозо кармасын. Ким оорулуу же сапарда болсо, анда ал башка күндөрү ошол тутпаган күндөрүнүн эсебинен тутуп берет. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра ва литукмилул идда ва литукаббируллаха ала ма хадакум ва лааллакум ташкурун. Аллах силерге жеңил болуусун каалайт, оор болуусун каалабайт. Рамазан айын орозо кармап санын толуктагыла жана силерди туура жолго салган үчүн Аллахты улуктагыла. Мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар. Бакара сүрөсү 185-аят. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.